Biz aldın ала ayтканбыз да, ушундай каша болот, ушундай ызычуу болгондон ушуга барарын билгем да мен депутаттар. Ошон үчүн алдын ала какшап атпадыкпы? Ай, урматтуу депутаттар, азыр Садыр Нуркожоевич өкмөттү кураганда келип тийишпегиле, мешайт этпегиле деп айтылбады беле, урматтуу депутаттар? Эми ушундай переходный убакта ушул өкмөт ошол ишти алып кете алабы? Ай, урматтуу депутаттар, эми кечирип коюңуздар. Кече коалициялык көпчүлүк айтып атат. Ой, алып кете албайт. Акылбек Жапаров айтпады, мында кыйытып айтты. Акылбек Жапаров, урматтуу Акылбек Жапаров кыйытып айтты. Бул өкмөт ушунча түйшүктү алып кете аласыңбы деп Улукбек Мариповго суроо бербедиби? Эми ал киши ошо көзү жеткен үчүн айтып атат да, бул ишти алып кете албайсың деп. Эми Улукбек Марипов, сиз өзүңүз деле мындай отказ кылбайсызбы, өзүңүз эле баш тартпайсызбы? Жок. Мен бул өкмөттү жоопкерчилигин ала албайм, бул өкмөттү алып кете албайм. Себеби бул өкмөттүн талабы, элдин талабы бул өкмөткө аябай күчтүү болуп атат, күчтүү. Февраль, март, апрель, 3 ай ушул өкмөт 100 күн деп атат. 100 күндө оңой эмес да. 100 күн деген оңой эмес да. 100 күндө деген эмне деген иштерди кылса болот, эмне деген мээнетти кылса болот, эмне деген жумуштарды аткарса болот, эмне деген реформаларды аткарса болот. Аны силер алып кете албайсыңар да, урматтуу азыркы өкмөт мүчөсү, кабинеттер министрине талапкер Улукбек Марипов, сиз алып бара албайсыз, бул жумушту алып бара албайсыз. Бизге деген элдик өкмөткө мындай премьер-министр жарабайт, жарабайт. Эми кече элди маанайын Facebook'тан уктуңуз. Бүгүн дагы кечке какшады. Канча кайрылуулар кетип атат, канча видео кайрылуулар кетип атат. Кулак салбайсыз го, Улукбек Марипов. Ошон үчүн, урматтуу мекендештер, эртеңки депутаттын заседаниясын өткөрүп турган урматтуу депутаттар, бул өкмөттөн баш тарткыла, бул өкмөт бул мээнетти алып бара албайт, бул ишти кыла албайт. Айтпадыбы, кыргыз эли өзүнүн оюн айтты, өзүнүн далилдерин келтирди. Кыргыз эли каршы болуп атпайбы? Кыргыз эли каршы болуп атат. Бул Мариповдун, Улукбек Мариповдун өкмөт башчы болуп келишине кыргыз эли каршы болуп атпайбы? Каршы пикирин айтып атат. Каршыбыз, бүт эле каршы, тияктагы ноокаттагы туугандарың деле каршы, кошуналарың деле каршы, тиги больницада иштеген жамаат деле каршы. Биякта баары каршы. Эл каршы, тигилер макул. Жана коалициялык көпчүлүк. Өтпөй каласыңар, эртең Садыр Нуркожоевичтин астына баргандачы. Садыр Нуркожоевич кол койбойт, убара болбогула. Сен элдин эмесин угатпайбы, урматтуу депутаттар, просто баягы реально караш керек го дейм, жашоону реально караш керек го дейм. Рысалиев айткандай, өтүк кийип алып, бок мыкчыган киши керек бизге. Өтүк кийип алып, бутуна бок мыкчыган ушундай патриот керек болуп атат. Урматтуу мырза, сиз кечиресиз. Мурунку иштеген кызматыңызда, эсептөө палатасында иштегенсиздер, туурабы? Каякта иштегендей? Эсептөө палатасында, счетный палата, аудитор. Ошону жетектегенде аябай байыган турбайсызбы? Мына айтпадыбы, туугандарыңыз видео кайрылуу. Именно ушу кызматка келгенде бул аябай байыган депчи. Жана аудиторлор сойгон, кыргызстандыктар. Биздин мамлекетти аудиторлор сойгон. Жанагы өкмөт акча бөлөт да, тияка 10 миллион, бияка 10 миллион, тияка 15 миллион, тияка 20 миллион. Баягы өкмөт, жана бюджет деп коет го, бюджет.
ошолорду бөлөт да бүтүндөй Кыргызстан боюнчачы. Анан бул аудиторлор барып алып текшерет. $10 миллион сомду каяка иштеттиң депчи. Анан туура иштетиптирсиң деп. Ушунун оюнда убагында кол коюлганда 2016-дан бери жетектеген турбайсызбы? Ушу аудиторлорду жетектеп иштеген турбайсызбы? Ошол убакта коррупционный схемалар ачылган эмес. Бюджеттин акчалардын контролу начар болгон эмес. Ал 10 миллиондун 1 миллион иштеткен дагы 3 миллионду чөнтөк урган эптеп 3-4 миллионга балжа-булжа кылып бүтүргөн тияктычы. Ошону текшере турган орган өлтүргөн Кыргызстандын тагдырына балта чапкан аудиторлор болгон, аудиторлор, текшерүүчү аудиторлор. Бишкек жана өкмөттүн бюджеттин контролдо турган орган ушулар да. Урматтуу мекендештер, бул жумушту алып бара албайт. Себеби аудитор болуп иштеп турганда именно ошол аудиторлор Кыргызстандын бюджеттин талкалаган 40 миллиард дефицитке тыккан аудиторлор болгон. Уяттуу жоктор. Эми ошо аудиторлордун эң чоң машайниги бар Кыргыз өкмөтүн жетектеген табы. Уят да бул, уят. Ыза болуп кетип атам, бир туугандар, ыза болуп кетип атам. Мен байкайынчы дедим да, 2 күн ошо эфирге чыкпай байкайынчы дедим. Булар эмнени сүйлөшөт экен, эмне кеп сөз болот экен. Иса Өмүркулов мат отуруп алып, коалициялык көпчүлүктү алып барып атат. Иса Өмүркулов шайлаган депутат өкмөт эч качан элдик өкмөт болбойт. Урматтуу мекендештер, Иса Өмүркулов аудиторлор талкалаган Кыргызстандын тагдырын талкалагандар. Иса Өмүркулов аудиторлор талкалаган жолобогула бузукулар, жолобогула. Менин башымды кесип алсаңар дагы, мен эртең эси шайланып калса бүрсүгүнүбүз деген митингге чыгабыз, мөөнөтсүз митингге чыгабыз. Дагы эмнени көрүш керек? Кыргызстан реформа болуп, өзгөрүш үчүн дагы эмнени көрүш керек? Депутаттар, тупой депутаттар, тупой экениңерди дагы көргөзсүңөрбү? Депутаттар, мына мен ошо байкап турдум да, карап турдум. Эмне кылар экен депчи? Эмне кылар экен бул бузукулар? Эмненин ичинен чыгар экен деп унчукпай байкап турдум. Урматтуу коалициялык көпчүлүк жаңылды. Иса Өмүркулов жетектеген жыйын жаңылды деп чечим чыгарыш керек. Урматтуу Талант Мамытов, эртең заседанияда өткөрбөңүз, жанагыларды өткөрбөңүз. Урматтуу Талант Мамытов, сиз Садыр Нуркожоевичтин досусуз. Эртеңки өтө турган жыйында Улукбек Мариповду кулатыңыз, өткөрбөңүз.